Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, ырайымды Аллахтын исми менен баштаймын. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, Жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Ынтымак бар жерде ырыскы бар деп, ар дайым бардыгыңыздарды билимдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Кээ бирки биздин жакшы бир тууган инсандарыбыз бар. Аллага ибадат кылышат, ушак сүйлөшпөйт, жакшы бир туугандарыбыз бар. Алардын арасындагы жаман бир туугандарыбыз да толуктап келет. Заман негизи өзү ошондой да. Бир жакшы, бир жаман негизине келгендей. Азыр 3 адамдын башы бириксе эле шайлоо жөнүндө сөздөр болуп атат. Административный ресурс колдонбойбуз деген нерселер да болуп атат ушул жердечи. Менде бир ой туулуп атат да. Административный ресурс колдонбойбуз деп кетип атат, бирок айрым жерлерде кайсыл жерде экенин бул област, ал област деп айтпай эле кое берейин. Кээ бирки ушундай аймак жерлерде өкмөттүн иштеген адамдары эле студенттерди, жумушчуларды шайлоого барбагыла деп атат. Ушул жери мага кызык болуп атат. Эмне үчүн шайлоого барбагыла деп атат? Мен таң калып атам да. Менде бир ой кетип атат да. Значит, шайлоого барбагыла десе, эч ким шайлоого катышпаса, административный ресурс бузулуп кеткен болсо, азыркы жанагы 120 депутат кийинки депутаттардын келишине, созувка келишине чейин отурабыз деп булар мыйзам алып алган да. Азыркы шайлоо капысынан бузулуп кеткен болсо, 120 депутат кийинки күзгүгө жылып кеткен болсо, дагы күзгүгө чейин калып кетеби? Азыр мисалы үчүн бир кайсы бир партиянын демем азыр эми бийликтин партиясы болобу, башка эмелер болобу, бир 2-3 партия эмени бузуп койсо, мыйзамды бузуп койсо, ошондо мен өкмөткө, бийликке суроо берип атам да. Бир 2-3 партия административный ресурсту колдонуп койсо, мыйзамды бузуп койсо, ошондо ошо эки эле депутаттар, ошол партиялар эмеден шайлоодон четтетилеби, же ошо эки депутаттын эле, эки партиянын айынан бардык депутаттык шайлоолор жокко чыгарылып, дагы шайлоо кийинкиге жылып кетеби? Мисалы үчүн азыр ошол жанагы мыйзам бузуулар азыр угуп атабыз. Жогорку мына БШКга 30дан ашык кат түшүптүр. Ушу мыйзам бузуулар боюнча. Дагы ага чейин эми шайлоого чейин дагы көп түшөт да. Ошолорду карап туруп анан кийин бул шайлоону дагы жокко чыгарып берген болсо, 120 депутат дагы калып кетеби күзгө чейин? Азыр мисалы үчүн шайлоо жокко чыккан болсо, сразу шайлоонун артынан шайлоо өтпөйт да, дагы убакыт өтүп, азыр ноябрдын 28-inde өтсө, декабрь кыш болуп, баяк болуп, дагы күзгө чейин болуп кетеби деп деген менде ой туулуп атат да. Буга ким жоопкерчилигин алат buncha? Анан бирок мен ойлойт элем, ким административный ресурсту бузса, кайсы партия бузса, ошол партия эле четтетилиш керек. Ошол эле партияны четтетип коюш керек да, калган партиялар барыш керек. Анан эки партия эле мыйзамды бузуп кое турган болсо, шайлоону жокко, былтыркыдагы жокко чыгарып берсек, анда дагы эле баягы 120 депутаттын көрүнүшү болуп, бу жерде кайталанып калышы мүмкүн, толук ыктымал, мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, шуну жакшы көзөмөлгө алайлы. Жакшы бийликтен, эми Кудайга шүгүр бийликти иштебей атат деп айткандан биз өтө арттабыз. Кудайга шүгүр, мына бүгүн Садыр Нуркожоевич Бишкек шаарында бир тестке барып кыдырып, көпчүлүк адамдардын сүйүнчүлүгүн алды. Кызыл китеп берем, бир айдын ичинде аяк биягында бүтөт деп. Ал жакта туруп сүйүнгөн адамдар сүйүнүп атканын көрүп алып, биз дагы сүйүнүп атабыз да. Мен бирок Садыр Нуркожоевичти мактаган жерим жок. Мактоо бир гана Аллага гана татыктуу. Журт башы ушундай кылып иштеш керекпи деп ойлойм мен. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, бардыгыбыз бир болойлу. Акчага сатылбайлы. Эгер биз азыр акчага сатылган болсок, акчага сатылып бир депутаттын, бир партиянын акчасын алып шайлаган болсок, башка бирөө видеого тартып түшүп калган болсоңор, башка бир чын жүрөгү менен кетип аткан биздин эр азамат жигиттер, жакшы партиялар бар да эми.
120 депутаттын ичинен баардыгы эле жамандары жок, жакшы депутаттар бар. Мен ар дайым айтам го, 120 депутаттын баары жаман эмес, жакшылары бар. Ошолорду курмандыкка чалып жүрбөйлү деп атам. Ошонун араларында жанагы жаман депутаттар дагы 120 депутат ошол жерде калып калбасын деп атам да менчи. Ошонун жоопкерчилиги көп адамдарды ойлондуруп атат да. Азыр шайлоо административный ресурстарды көп атайлап колдонот деген мындай миш-миштер ham келип атат, бирок толук маалымат жок. Эми шамал болмойчу теректин башы кыймылдабайт дейт. Ушундай специальный административный ресурсту колдонушуп, мыйзамды бузуп, шайлоону жокко чыгарабыз дегендерде жок эмес экен да, бар экен. Жокко чыгарса мына 120 депутат кайра ордунда калат экен. А бирок мен ага ишенбейин десем, азыркы мисалы үчүн шайлоонун болушуна аз эле убакыт калды. Мурда очередьте турган депутаттар барып алып, айырга барып алып, ант берип атышат го, депутат болдум деп. Өзү бир 15 күн убакыт калды. 10-15 күн убакыт калды, депутаттар барып ант берип атат. Мына депутат болдум деп. Мен ушуга түшүнүксүз кыйын болуп калды. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, болду эми кайра былтыркы 1 жыл ушу азыркы 120 депутатка убакыт бергенбиз. 1 жыл отурду буларчы. Мына 1 жыл отурду. Эми азыр дагы административный ресурс колдонуп, дагы шайлоону жокко чыгарып туруп, дагы күзгө чейин боло турган болсо, анда Алла деле көрүп турат, урматтуу бир туугандарым, анда окшошпой калат. Кайсы депутат, кайсы партия эмени бузса, ошону эле чыгарып бериш керек. Ошону ыргытып бериш керек дагы. Калган депутаттар барыш керек. Менин деген чыган жигиттерибиз бар. 120 депутаттын арасында чыныгы жакшы депутаттарыбыз бар, жок эмес. Чыган жигиттерибиз бар, алар өздөрү билет жакшы экенинчи. Ошон үчүн кыргыз элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, урматтуу бир туугандарым. Элдин баары эле шуну эле каалап атат, бирок элдердин баардыгында күмөн бар да. Şu административный ресурс уже башталып атыптыр, уже айрым жерлерде акчалар уже таркатылып атыптыр, бирок биз деле аракет кылабыз анын аягына жеткенге чейин. Бирок баягы мен азыр айтып өткөндөй болбосун да. Мен айтып өткөндөй болбосун. Шайлоону жокко чыгарып туруп күзгөгө калды деп мына депутаттар отурбаш керек. Ошон үчүн отурса дагы жакшы депутаттар отурса экен, Кыргызстандын келечегин ондой эле алдыга жылайлы, митинг дей берип, митингден эле жанымда жадап калдык, дүйнө жүзүндө эле шерменде болуп бүтө турган болдук. Ошон үчүн аман болойлу, эсен болойлу, урматтуу бир туугандарым, бөлүнбөйлү. Ар дайым ушул 28 ноябрда ар дайым дуа кылып, Алладан сурап, жакшы биздин имандуу, инсаптуу адамдар келсе экен деп Алладан сурап дуа кылабыз. Эгер адам илимдүү болуп, депутат болуп барып, эгер ичинде иманы жок болсо, анда ал сөзсүз адашат. Мен чындыкты айтам, мен сиздерге убада берип атам. Эгер анын ичинде илими болуп, ичинде чогуу илимдүү болуп, имандуу болгон болсо, ал адам адашпайт, ал жерин сатпайт. Себеби имандуусу дагы, илимдүү дагы. Ошондой адамдардын келишин биз Алла Тааладан дуа кылабыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.